Кыздар, мен азыр силерге Быстрый старт программасын түшүндүрүп кетейин. Кайсыл учурда компания силерге 2 эселенген премия төлөп берет. Быстрый старт программасы компания сен келип аябай тез результат жасаганың үчүн сага 2 эселенген бонус берет. Директор статусу директор 80 000 премия ала турган болсо, сен бул программа менен иштегениң үчүн сага кошумча дагы 80 000 сом акча берет. Ошондо 6 айдын ичинде сен зарплатаңдан, айлыгыңдан сырткары 80 000 аласың, жана ошондой эле кийинки жарым жылдын ичинде дагы 60 000 менен 160 000 премия, 80 000 менен 160 000 премия аласың. Бир жылда 18 каталог иштейт. Бул демек бир жылда сен 18 жолу айлык аласың дегенди түшүндүрөт. 6 айдын ичинде сен 2 жолу ошол статусту, директор статусун көрсөтүшүң керек. Мисалы, 1ден 9га чейин жазып алдык. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген, азыр силерге кайра башынан жазып берейин. 2 жолу. Бул деген сен кайсыл каталогда катталган болсоң, ал каталог сен үчүн биринчи каталог болуп эсептелет. Мен бул кыйгач болуп жазганым үчүн жакшы жазылбай атат. Маанилүүсү силер бул нерсени түшүнүп алышыңар керек. Сулуу жазганда эмес, мага ыңгайсыз болуп атат бир аз. 10-чу каталогда катталган болсоң, бул сенин жеке биринчи каталогуң. Ал компанияныкы кете берет өзүнүн эсеби менен. Бул сенин катталганыңдын биринчи каталогу. 9-чу каталогда катталсаң, бул сенин биринчи каталогуң. Ошол катталган күндөн баштап бул 9 каталог 6 ай дегенди түшүндүрөт. 6 ай. 9 каталог 6 ай иштейт. Эми ушул убакыттын ичинде сен директор статусун жок дегенде бир 2 жолу көрсөтүп коюшуң керек. Эми муну сен кантип көрсөтөсүң? Катталган күнү сен түшүнүп, нар жак бер жакты түшүнүп 3%ке чыгасың. 3% бул 100 балл. Ал жөнүндө башка маркетинг план деген видео бар. Кийинки каталогда сен 6%ке чыгасың. 3-чү каталогда сен 9%ке чыгасың. 4-чү каталогда 12%ке. Кааласаңар кыздар, келип эле 6%ке чыккыла, келип эле 9га чыккыла. Мен азыр эң оңой жолун көрсөтүп атам да. 5-чи каталогда 15%ке чыгасың. 6-чы каталогда 19%ке чыгасың, 7-чи каталогда 23%ке чыгасың. 7 каталогда директор статусун ачса болот. 23% деген бул директор статусу. Эми ушул 6 айдын ичинде 23%-ти 2 жолу көрсөтүшүң керек. 9-чу каталог сага запасной болуп турсун. Ушул 6 айдын ичинде 2 жолу 23%-ти көрсөткөнүң үчүн сага компания 80 000-ди дароо счетуңа которот. Бул жерде ар бир процентте өзүнүн айлыктары бар. Мисалы үчүн 700 сом, 3000 сом, 8000 сом, 15 000 сом, 20 000 сом, примерно 23-түкү 30 000 сомдун тегерегинде болот. Ошол айлыктардан сырткары сага 80 000-ди дароо счетуңа которуп берет. Анан калган 80 000-ди кийинки, мисалы үчүн 10-чу, 11-чи, 12-чи, 13-чү, 14-чү, 15-чи каталогда калган 80 000-ди сенин счетуңа которуп берет. Андыктан сен тез арада ойлонбой, максатыңды коюп туруп, ушул тез убакыттын ичинде директор статусун ачып коюшуң керек. Закрепление деген ошол 8 жолу көрсөтүү. Пока сен 2 жолу көрсөткөнүңдө 80 000. Эгерде сен 9-чу каталогдон өтүп бул жакта 11-чи каталогда директор статусун ача турган болсоң, сен 80 000 сом аласың. Быстрый старттын программасына жетишпей каласың. Бул жерде убакыт чектелүү. 9 каталогдун ичинде 2 жолу көрсөт. Болбосо 80 000 эле алсаң болот. Эгер бул учурда жетишпей калып 10-чу, 11-чи каталогда статус ачсаң, 80 000-ди алып отура бересиң. Эгер тез кыймылдасаң, 160 000 премияны аласың. Ар бир жаңы келген консультантка биз ушул программаны түшүндүрө турган болсок, анда сөзсүз бизде Быстрый старт менен чыккан консультанттар көбөйөт.